сабак. Саламатсыңарбы балдар? Мен силер менен математика сабагынан кайрадан экрандан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Математика сабагы ойлондурат адамды, башты катуу иштетип, курчутат ой акылды деп айтылгандай, математиканы жакшы окуп, акылыбызга акыл, билимибизге билим кошолу. Ар дайым асманыңар ачык, билимиңер терең болсун. Математика китебиңерди, дептериңерди, калем сабыңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүл коюп олтургула. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Балдар, сабактын алдында кызыктуу машыктыруучу көнүгүүлөрдү аткаргыла. Эмне ашык? Экранда көрүнүп турган буюмдардын кайсынысы ашык деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргүлөчү. Туура. Теннис тобу ашык. Китеп, сызгыч, сумка, окуу куралдары. Бул сандардын ичинен кайсы сан ашык деп ойлойсуң? Туура. 8 саны ашык. Себеби ал бир орунду сан. Ал эми 13, 16, 19 сандары 2 орунду сандар. Кийинкиси берилген мисалдардын кайсынысы ашык? Ооба, кемитүү амалы ашык. Анткени калган мисалдар кошуу амалдары. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кошуу амалын окуунун түрлөрү. Бүгүнкү сабакта кошуу амалын ар кандай жол менен кошууга үйрөнөсүңөр. Кошуу амалына карата мисал маселе иштейсиңер. Балдар, адегенде буга чейин билгениңерди кайталап алалы. Сандарды кошуудан келип чыккан сан эмне деп аталат? Ооба, сандарды кошууда келип чыккан сан сумма деп аталат. Кошууну кандай белги менен белгилейбиз? Туура, кошууну плюс белгиси менен белгилейбиз. Кошуу амалынын компоненттери кандай аталат? Ооба, кошуу амалынын компоненттери биринчи кошулуучу, экинчи кошулуучу, сумма деп аталат. Мына балдар, өтүлгөн темаларды кайталап алдык. Анда кошуу амалын сызгыч менен кошуунун ыкмаларын карайлы. 8 кошулган 4 деген кошуу амалы берилди. Муну сызгыч менен кошуунун биринчи ыкмасы менен таанышалы. Адегенде экинчи кошулуучунун сандык курамын эстеп алалы. 4 саны бул 4 бирдиктен турат. Анда алгач сызгычтан 8 санын таап алабыз. Андан оңду карай 4 жолу санайбыз. 1, 2, 3, 4. 12 санына келди. Демек, 8 менен 4-тün суммасы 12 болот. Мына балдар, сызгыч менен кошуунун биринчи ыкмасы менен тааныштык. Бул ыкмада сызгычтан биринчи кошулуучуну таап алып, экинчи кошулуучуну бирден санап коштук. Эми ушул эле мисалды
сызгыч менен кошуунун экинчи ыкмасы менен чыгарабыз. Алгач экинчи кошулуучунун сандык курамын 10го толуктап кошууга ылайыктап ажыратып алалы. 8 кошулган 2 барабар 10 болот. Демек 4 бул 2 жана 2. Эми сызгычтан 8 санын таап алабыз. Андан оңду карай 2 санга жылабыз. 10го келдик. Демек 8 менен 2-нин суммасы 10. Саноону улантабыз. 10дон дагы 2 санга 10го жылабыз. 12ге келип токтоду. Анда 10го 2-ни кошсок, суммасы 12 болду. Демек 8 менен 4-түн суммасы 12. Бул ыкманы 10го толуктап кошуу деп атайбыз. Балдар, силер дагы сызгыч менен кошуунун бул ыкмаларын өз алдыңарча кошуп көнүккүлө. Келгиле балдар, кошуу амалын ар кандай жол менен окуйлу. 8 жана 4 бул 12. 8ге 4-тү кошсо 12 болот. 8 менен 4-түн суммасы 12. 12 саны 8 менен 4-түн суммасы. Биринчи кошулуучу 8, экинчи кошулуучу 4. Сумма 12. Мына балдар, кошуу амалын окуунун түрлөрү менен тааныштыңар. Анда кошууга карата мисалдарды иштейбиз. Бул мисалдарды сызгычтан бирден санап кошуу ыкмасын пайдаланып чыгаргыла. Кана балдар, чыгарган мисалдарыңарды текшергиле. Алгач сызгычтан 7 санын таап алабыз. Андан оңду карай 5ти бирден санап кошобуз. 12. Демек 7 менен 5-тин суммасы 12. Эми экинчи мисалды текшергиле. Алгач сызгычтан 9 санын таап алабыз. Андан оңду карай 4тү бирден санап кошобуз. 13. Демек 9 менен 4-түн суммасы 13. Балдар, силер да сызгыч менен туура коштуңар деп ишенем. Эми бул мисалдарды сызгычтан 10го толуктап кошуу ыкмасын пайдаланып чыгаргыла. Кана балдар, чыгарган мисалыңарды текшергиле. Алгач экинчи кошулуучуну 10го толуктаганга ыңгайлуу кылып, сандык курамын таап алабыз. 5 бул 4 жана 1. Эми сызгычтан 6 санын таап, оңду карай 4 сан кошобуз. 10 болот. 10го 1ди кошсок 11 болот. Демек 6га 5ти кошсок, суммасы 11. Эми экинчи мисалды текшергиле. Экинчи кошулуучуну оңго толуктоого ылайыктуу кылып, сандык курамын таап алабыз. 5 бул 1 жана 4. Эми сызгычтан 9 санын таап, оңду карай 1 сан кошобуз. 10 болот. 10го 4тү кошсок, 14 болот. Демек 9га 5ти кошсок, суммасы 14. Балдар, кошуу амалын тегерекчелердин жардамы менен чыгарсак да болот. Экрандан
эки катар чакмактарды көрүп турасыңар. Биринчи катарда 10 чакмак бар. Бул 1 ондукту билдирет. Экинчи катарда да 10 чакмак бар. Бул да 1 ондукту билдирет. Балдар, силер 1 ондукта 10 бирдик бар экенин билесиңер. Анда 8 кошулган 6 мисалын тегерекчелердин жардамы менен бул чакмактарга жайгаштырабыз. 8 санын көк тегерекчелер менен белгилейли. Ал эми 6 санын жашыл тегерекчелер менен белгилейли. Эми бул тегерекчелерди чакмактарга жайгаштырабыз. Алгач 8 көк тегерекчени жайгаштырабыз. Калып калган чакмактарды жашыл тегерекчелер менен толуктайбыз. Экинчи катарда 4 жашыл тегерекче калды. Демек, 10 жана 4 бул 14. Анда 8 менен 6-нын суммасы 14 болот. Балдар, көзүбүздү эс алдыруу үчүн көнүгүү аткарып алалы. Экрандагы тегерекчени көзүңөр менен ээрчип карагыла. Мына балдар, көзүбүздү эс алдырып алдык. Келгиле эми бул кошуу амалынын суммаларын тапкыла. Тапканыңарды текшергиле. Ооба, 10 менен 5-тин суммасы 15. 10 менен 7-нин суммасы 17. 10 менен 8-тин суммасы 18. Балдар, силер сумманы табууда кыйналган жоксуңар деп ойлойм. Келгиле анда маселеге көңүлүңөрдү бургула. Апам дан куурайдын кыямынан 7 банка, өрүктүн кыямынан 6 банка кыям жасады. Апам бардыгы канча банка кыям жасады? Маселенин шартын тегерекчелер менен белгилеп чыгаргыла. Балдар, кана чыгарган маселеңерди текшергиле. Алгач, маселенин шартын тегерекчелер менен белгилеп алабыз. 7 банка дан куурайдын кыямын 7 кызыл тегерекчелер менен белгилейбиз. 6 өрүктүн кыямын 6 сары тегерекчелер менен белгилейбиз. Бардык банка кыямды табуу үчүн 7 тегерекчеге 6 тегерекчени кошобуз. Жыйынтыгы 13. Демек, 7 менен 6-нын суммасы 13. Жообу, апам 13 банка кыям жасады. Балдар, силер да маселенин жообун туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Келгиле, кошуу амалына карата математикалык жат жазууну жазуу менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Калем сабыңарды даярдап, кунт коюп, угуп, кошуу амалдарын туура жазгыла. 10 менен 6-нын суммасы 16. Биринчи кошулуучу 2, экинчи кошулуучу 9. Сумма 11.
16 кошулган 3 барабар 19. 12 саны 8 менен 4-түн суммасы. Балдар, жазганыңарды текшергиле. Силер да кошуу амалдарын туура жаздыңар деп ойлойм. Бүгүнкү сабакта эмне ашык оюнун ойнодук. Кошуу амалын кайталадык. Кошуу амалын сызгычта жана тегерекчилердин жардамы менен кошуунун ыкмаларын билдик. Кошуу амалын окуунун түрлөрүн билдик жана аны жазууга үйрөндүк. Мисал маселелерди аткардык. Эле сабак. Мына балдар, сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.